Маалымат жыйынга келген ата-энелер окуу башталбай жатып ар кандай териштирүүлөрдөн улам окуу процесси үзгүлтүккө учурап жатканын айтышууда. Алар мындай жагдайга кызматтык укугунан пайдаланып, бир тараптуу маалыматты тараткан дешип, жогорку кеңештин трибунасынан сүйлөгөн депутат Тазабек Икрамов күнөөлүү деп эсептешет. Жанагы депутат Тазабек Икрамовдун ушундай односторонний сессияларды сүйлөп айтып аткандардын баарын туура сүйлөгөнгө айтыш токтотуш керек. Ата-энелер 28 сентябрда Элекүлү мектеп жетекчилигине Мамытов Дамырбек аттуу жарандын баласын 1-класска кабыл алуусун өтүнгөн катты да ала келишкен. Алардын баамында дал ушул арыз канааттандырылбай калган үчүн Тазабек Икрамов ушундай жалган жала жабууга барды деген ойду карманышууда. Ал эми депутат бул маалыматты толугу менен четке кагат. Мен кайрылган Дамирбектин атасы дагы клуб кезиге жазыптыр. Мен июнь айында кайрылганмын. Менден действительно $2000 сураган. Мен ошон үчүн депутатка Икрамовго кайрылганмын деп. Мына жерде бул менен эмне дейсиздер? Баары по факту кетип атат да. Биздин урматтуу менин коллегам Алтынай Өмүрбекова дагы 61-мектепти коргойлу, анын директорун коргойлу деп жазып чыгыптыр да. Мен таң калдым. Бул апа да, бул эне го. Эмне үчүн жаш баланы коргойлу деп чыккандын ордуна 61-мектептин директорун, мугалимдерин коргойлу деп чыкканын. Жоон топ болуп чогулуп келген ата-энелердин баамында мектеп завучу жөн гана 2 бала урушуп жаткан мезгилде ажыратып коюптур. Ал эми сабалды делген Ырыскелдинин апасы баланын колун көгөртүп, жүрөгүн түшүргөнчөктү арачы болгон завучтун каарына дагы деле түшүнө албайт. Мен одноклассниктер менен ойноп турганда класста, анан кийин биз ысып кеткенде биз жемпирдерди чечип, айкин эле атканда коридорго. Анкин ал келип туруп мен колумду ойлоп катып кармап, анкин чаа берди. Анан кийин катырып берди, мен коркуп биле бердим, анкин битке сүйүп салдым. Бирок сүйгөнү айткан жокмун апам. Апам өзү билип алды эртең турганда. Эс алуу аяктап бүгүн 2-чейректин алгачкы күнү башталганына карабай Ырыскелди мектепке барган жок. Апасынын айтымында бала өтө катуу коркуп калган. Кайгырып турат да. Ушунчалык чүнчүп да калды. Анан бул түшүнбөй атат. Эмне оюн болуп атканын такыр түшүнбөй атат менин баламчы. Эмнеге мен Людмила Анатольевна жакшы көрбөйт, жакшы жазсам, жакшы эмне кылсам. Элмира Айымдын баамында мындай келишпестиктин баары мугалимдер майрамынан кийин башталган. Анткени Ырыскелдинин апасы быйылкы окуу жылынан баштап ата-энелер комитетинин өкүлү болгондуктан уулунун класс жетекчиси Людмила Клок андан майрамга карата кир жугуч машина сатып бербейсиңерби деп суранган. Бирок ата-энелердин көбү буга каршы болгондуктан мугалимдин өтүнүчү орундалган эмес. Элмира Ирисова муну далилдер менен тастыктай алат. Людмила Анатольевна, сизге эмне белек берели десе, кир жугуч машина деп айтты эжекебизчи. Мен ошол кир жугуч машинени мен уюштура алганым жок. Мугалимдер майрамыначы. Кир жугуч машинасын алып бере алган жокпуз. Биз 5000 сом эле бердик. Анан ата-энелер бардыгы, булардын бардыгы телефондо сакталуу. Ата-энелердин WhatsApp группасы бар, родители 2-Г класс деп. Кийин биз ошо белек алып келгенде албай, ошо белек алгандан кийин мени чакырып отдельно айтты да, сен менин айтканым кылбагандыгың үчүн мен сенин балаңды жоготом бул мектептен деди. Катуу тийип атат да, чын-чынына келгендечи, аябайчы жаман эле болуп жүрөт балдарым. Класс жетекчи Людмила Клокко нааразы болгон ата-энелерден Элмира Айым жалгыз эмес. Атын атагысы келбеген аялдын дагы 3 баласы дал ушул мектептен окушкан. Бирок улуу балдары жакшынакай эле билим алып келген болсо, кичүү баласына Людмила Клок класс жетекчи болуп келгенден бери ушундай келишпестиктер башталды. Улуу кызым деле, экинчи кызым деле окуган, анан мына ушул балам окуган класста, ушул балам окугандан бери мындай учительницадан эле болуп атат го деп ойлойм. Өзү ошол бул мектептен чын чарчадык, все время сбор. Кезегинде мектеп жетекчилиги ата-энелердин баары Ырыскелдинин бул мектепте окушуна каршы деген пикирин билдирүүдө. Ал эми Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгы кандай болгон күндө дагы Ырыскелди Осмонов өз мектебинен окуусун улантышы керектигин билдирүүдө. Учурда тиешелүү тараптар бул боюнча териштирүү иштерин баштады. Коомдук 1-канал окуянын мындан аркысына дагы байкоо салып турат. Айжан Омолдошова, Тимур Садагалиев, Коомдук 1-канал.